بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني وأخواتي في حب اللغة العربية، لقد درسنا في الدرس السابق موضوع الكلام وأقسامه، وسنبدأ اليوم موضوع الإعراب والبناء. إذا كنتم مستعدين لهذا الدرس فلنتحدث عنه ونوضحه باللغة القرغيزية. Достор, жогоруда айтылгандай, бүгүнкү биздин темабыз ал-и'робу вал-бина. Ким бул теманы жакшы түшүнсө, наху илиминин жарымын түшүнүптүр десек болот. Ошондуктан көңүл коюп, бул сабакка көңүл буралы. Ал-и'робу вал-бина темасын жеңил түшүнүү үчүн алгач исымды бир нече өңүттөн карап чыгышыбыз керек болот. Мисалга салыштырып айтсак, буга чейин феалди заманына, чагына карай үчкө бөлгөнбүз. Бул феалдин бөлүнүшүн арабча мындай деп айтсак болот. Аксамул феали мин хайсу заманихи. Феалдин чагына карай бөлүнүшү. Ал-фе'лул мади, ал-фе'лул мудари' жана фе'лул амр. Ошол сыяктуу эле исимди да 4 башка өңүттөн карап чыгабыз. Алардын биринчиси ал-исму мин хайсу тазкир ва та'нис. Исимди жинисине карай бөлөбүз. Мужской род жана женский род кылып. Экинчи ал-исму мин хайсу адад. Исимди сан жагынан бөлөбүз. Жекеликтүр, экиликтүр жана көптүктүр кылып. Үчүнчү ал-исму мин хайсу ма'рифа ва накира. Исимди белгилүү жана белгисизине карай бөлүнүшү. Жана төртүнчүсү болуп, дал ушул өтө турган темабыз ал-исму мин хайсул и'раб вал бина. Исимдин өзгөрүү жана өзгөрбөө жагынан бөлүнүшү. Эми келгиле, ар бир өңүткө өз-өзүнчө кеңири токтолуп, терең түшүнүүгө аракет кылалы. فنبدأ أولا بالاسم من حيث التذكير والتأنيث لنتعرف على أقسامه ونفهمها بشكل أوضح. والاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث. Эмесе эң биринчи исимди жинисине карай бөлүнүшүнөн баштайлы. Исим жинисине карай экиге бөлүнөт. Мужской род жана женский род болуп. Араб тилинде мужской родду музаккар, женский родду болсо муаннас деп атайбыз. Музаккар исимга мисал валадун, роджулун, китабун сыяктуу сөздөр. Муаннас исимга мисал бинтун, мадрасатун, сайяратун сыяктуу сөздөр. Байкасаңыз, женский роддогу сөздөрдүн аягы та марбута менен бүтүп жатат. Та марбута дегени байланган та дегени. Ооба, араб тилинде музаккар менен муаннасты та марбута аркылуу айырмаласак болот. Бирок бардык эле учурда мындай боло бербейт. Башка айырмаларын убагы келсе үйрөнүп аласыздар. Эми болсо ал-исму мин хайсул адад. Исимди сан жагынан бөлөбүз. Исим сан жагынан үчкө бөлүнөт. Жекеликтүр, экиликтүр жана көптүктүр болуп. Муну арабча ал-муфрад, ал-мусанна, ал-жам деп атайбыз. Келгиле алгач жекеликтүр al-ismul mufraddan başlaylı. Al-ismul mufrad huwa kullu ismin yadullu ala vahidin muzakkerin aw vahidatin muannasatin misle Zaydin aw Fatima. Жекелик түрдөгү исим бул бир гана мужской роддогу затка же бир гана женский роддогу затка далалат кылган сөз. Мисалы, Zayd сөзү бул бир гана мужской роддогу затка далалат кылса, ал эми Фатима сөзү бул бир гана
женский родтогу сөзгө далалат кылат. Ал эми al-ismul musanna деп эмнени айтабыз? Al-ismul musanna huwa ma dalla ala ithnaini aw ithnataini bi ziyadati alifin wa nunin fi halati ar-raf'i wa ya'in wa nunin fi halatay an-nasbi wal jarri ala mufradihi. Экилик түрдөгү исим бул өзүнүн жекелик түрдөгү формасына алиф жана нун тамгалары кошулуп эки нерсеге далалат кылган сөз. Мисалы, муслимун, толибун булар жекелик түрдөгү исимдар. Ушул эле сөздөргө алиф жана нун тамгаларын кошсок, муслимани, толибани, эки студент, эки мусулман деп экилик түргө айлантып алабыз. Эгерде роф абалында болсо, алиф жана нун тамгаларын кошобуз. Эгер насб жана жар абалдарында болсо, я жана нун тамгалары кошулат. Достор, эгер силерге роф, насб, жар деген сөздөр бүдөмүк болуп жатса, такыркы жалат болбогула. Алдыда анваул i'rob жана анваул бина темасында буларга бир-бирден тереңирээк киришебиз. Эми жам, көптүк түрдөгү исимдарды үйрөнүүгө киришели. Бул бөлүмгө киришерден мурда аны кыргыз тили менен салыштырып көрөлү. Анткени бул салыштыруу түшүнүүнү дагы да жеңилдетет. Кыргыз тилинде сөздөрдү көптүк түргө айлантууда көбүнчө сөздөрдүн аягына лар, лер, мүчө тамгалары кошулуп, көптүктүр маанисин берет. Мисалы, китеп, китептер, адам, адамдар сыяктуу сөздөр. Ал эми араб тилинде көптүктүр жасоонун 3 жолу бар. Бул араб тилинин өзгөчөлүгү. Демек жам араб тилинде төмөнкү 3 түргө бөлүнөт. Al-jam'ul muzakkar salim, al-jam'ul muannas salim жана jam'ut taksir. Эми al-jam'ul muzakkar salim деген эмне деген? هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر على مفرده. Бул экиден ашык нерсени билдирген роф абалында сөздүн аягына вау жана нун тамгалары кошулган, насб жана жар абалдарында болсо сөздүн аягына я жана нун тамгалары кошулган сөз. Мисалы, муслим деген сөзгө вау жана нун тамгаларын кошсок, анда муслимуна деген сөз формасын жасап алабыз. Муслимуна деген сөз бул роф абалында. Ал эми ушул сөздүн насб жана жар абалдарын кантип жасап алабыз? Анда ушул муслим деген сөздүн аягына я жана нун тамгаларын кошобуз. Ошондо сөз муслимина болуп калат. Бул мужской родтогу сөздөрдө колдонулган эреже. Ал эми женский родтогу сөздөрдө тактап айтканда al-jam'ul muannas salimдин кандай эрежеси бар? Келгиле аны арабча аныктамасынан билип алалы. Al-jam'ul muannas salim huwa ma dalla ala akthara min ithnatayn bi ziyadati alifin wa ta'in ala mufradihi. Бул өзүнүн жекелик формасына алиф жана та тамгалары кошулуп, экиден ашуун нерсени билдирген сөз. Мисалы, муслиматун деген сөзгө алиф жана та тамгаларын кошсок, муслиматун болуп калат. Бул жерде муслиматун сөзү бир гана аял кишиге карата айтылса, муслиматун сөзү бир канча аялдарга айтылат. Достор, сабак жеңил, түшүнүктүү эле болуп жатабы? Эгер бүдөмүк жери болсо, комментарийге жазсаңар болот. Ошентип, жамдын акыркы түрү жам'ут таксирге тариф берейли. Жам'ут таксир huwa ma dalla ala akthara min ithnayn wa tatagayyaru suratu mufradihi 'inda al-jam'. Бул экиден ашык нерсени билдирген жана көптүк түргө айланганда анын жекелик түрү өзгөрүүгө учураган сөз. Кантип өзгөрүүгө учурайт? Биз жогоруда al-jam'ul muzakkar salim жана al-jam'ul muannas salimдердин эрежелерин үйрөндүк. Алар эрежелерге муктаж эле. Ал эми жам'ут таксирдин эрежеси жок. Жам'ут таксир сөздөрдү жекелик түрү менен бирге жаттоо гана керек.
Misалы veledun evladun, roculun ricalun, talibun tullabun siyahtı sözdür. Эми келгиле, исымдарды аныктуулугуна жараша бөлөлү. Башкача айтканда, белгилүү жана белгисиз ысымдар тууралуу сөз кылалы. Ал-исму мин хайсул ма'рифа ва накира. Ма'рифа дегени белгилүү так бир нерсени билдирген сөз. Мисалы, бул бала, бул китеп. Бул учурда биз сөз эмне тууралуу болуп жаткандыгын так билебиз. Ал эми накира дегени бул жалпы белгисиз нерсени билдирген сөз. Мисалы, бир бала, бир китеп. Бул учурда биз кайсыл бала же кайсыл китеп тууралуу сөз болуп жаткандыгын так билбейбиз. Кыскача айтканда, ма'рифа бул белгилүү так сөз, ал эми накира белгисиз жалпы сөз. Экөөсүнө тең бир сүйлөм түзөлү. Жаа рожулун фа акрамту ар-рожула. Бир киши келди. Анан мен ал кишини сыйладым. Бул жерде ар-рожула сөзү биринчи келген рожулун сөзүнө кайрылып, аны ма'рифа кылып жатат. Эгерде сиз сүйлөмдө белгисиз ысымды белгилүү кылууну кааласаңыз, жогоруда келгендей алифлам менен кылсаңыз болот. Ма'рифа жана накира темасы чоң болгондуктан, башка маселелерин учуру келсе үйрөнөсүз. Ошентип биз исымды 3 өңүттөн карап чыктык. Саны, жынысы жана аныктуулугу боюнча. Эми исымдын грамматикалык өзгөрүүсү, башкача айтканда, мабни му'раб жагынан карашыбыз керек болот. Ал-и'раб вал бина темасы нахунун каймагы болгондуктан, биз бул үчүн атайы бир сабак кылууну туура көрдүк. Эгер сабак сизге пайдалуу болсо, лайк басып, каналга катталыңыз. Келерки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.